Бишкектин Рухий Мурас конушундагы номер 100 мектебинде быйыл биринчи жолу акыркы коңгуроо кагылды. 9-11 класстын окуучулары катышкан бүтүрүү кечесиндеги майрамдык иш-чара окуучулар тарабынан атайын даярдалган концерт менен коштолду. Азырынча мен 9-классты бүтүп атам. Бекерли убакытты өткөрүп не кылам, андан көрө бир окууга тапшырып, ошону окуп иштесемби деп аткам. Бирок негизи ырчы болгум келген. 9-классты бүтүп жатамын. 11-класска калганго деп ойлоймун. Негизи 11-класска калган эле жакшы го деп ойлойм да. Чоң рахмат эжелерге. Аябай бизди өзгөрттү. 11-класстарга каларым чын ден соолук, узун өмүр. Кийин окуңарда ийгилик. Билим уясынан бул жолу 23 окуучу 11-классты жана 71 окуучу 9-классты аяктайт. Бүтүрүүчүлөрдүн көпчүлүгү келечектеги кесибин тандап койсо, айрымдары чет өлкөдөн билим алууга камынышууда. 11-классты бүтүрүп жаткан Адил Рыспергенов контракттык келишими $22,000 түзгөн Американын Техас штатындагы Түндүк Америка университетине тапшырып, бюджеттик бөлүмүнө өткөн. 10-15 университетке жөнөттүм Америкада. Почти баары эле кабыл алды, кабыл албагандар да болду. Кабыл алгандардан да скидка бергендери болду. Бирок ошо эң көп скидка берген ошол Техас штатында университет болду. Ошол үчүн Техас штатында университет тандадым. Аз убакыттын ичинде ишке берилген номер 100 мектепте 71 мугалим эмгектенип, 1300гө жакын окуучу билим алат. Иш баштаганына кыска мөөнөт болсо да, мектеп билим берүүгө байланыштуу шаар аралык өткөн сынактарда 3-орунду алса, райондогу билим берүүнүн сапаты боюнча 1-орунду ээлейт. Райондук сынактарда, шаардык сынактарда дагы биздин окуучуларыбыз 3-2, 1 орундарды алып, бизди абдан кубандырып келет. Мындан арда биз ушул мектебибиздеги окуучуларыбызды билимге, таалим-тарбияга үйрөтүп, мындан арда ушул мектебибизден келечекте ушул Кыргызстандын өнүгүшүнө бир чоң салымын кошкон мыкты инсандарды чыгарууга колубуздан келген баардык аракетибизди жумшайбыз. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматында өлкө боюнча быйыл 185 миңге жакын окуучу мектепти аяктаса, алардын 70 миңдейин 9-11 класстын бүтүрүүчүлөрү түзөт. Бишкек шаары боюнча 8100 выпускник бүтүрүүчү болуп атса, ошонун 55 биздин шаардык Бишкек шаарынын мектептеринен алтын тамга аттестатын алышып атат. Бул өтө чоң көрсөткүч. Бул жалпы республиканын масштабында алганда 32%-ын Бишкек шаарынын бүтүрүүчүлөрү алып атат. Ошондой эле быйыл өкмөт тарабынан көңүл ачуучу жайларда коштошуу кечелерин өткөрүп, жаратылышка чыгууга тыюу салынган. Буга байланыштуу Ички иштер министрлиги ата-энелерге кайрылып, бул күндөрү балдарга унаа бербөөгө чакырган. Акылай Маратова, Талант Ашыров, Нью ТВ.